Саламатсыздарбы, жалпыңыздарга кутман кеч. Музыка телеканалында Музлайф программасы өз ишин баштады. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы 1 саат бою кызматта болом. Бүгүн дагы албетте сиздерге мыкты маанай жана ошондой эле мыкты маектерди тартуулоо максатында келип калдык. Андыктан экранга жакыныраак олтуруңуздар дейбиз. Биздин коногубуз дагы өзгөчө эфирди шаңга бөлөгөн айым десем дагы жаңылышпаймын. Музлайф программасында бүгүн сиздер сүйгөн айым, Кыргыз эстрадасында өзгөчө орду бар айым, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаева эжекебиз өзүнүн мыкты чыгармасын арнап берүү менен баштаганы турат. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Жер айлана бир өзүнүн огунда, сенин жашооң сенин гана колуңда. Кутман таңды жаркып тосуп алгыны, алам кени бакыт, алам кени бакыт, алам кени бакыт күтөт жолуңда. Көп ойлонбо, баары болот Кудайдан, тилегеңди берет сага каалаган. Бул жашоодо ийгиликке жетишет, өмүрүнүн ар бир күнүн баалаган, ар бир күнүн кайталанбайт кайрадан. Убакытты бош кетирбей пайдалан, ар мүнөтүң кымбат эгер түшүнсөң. Биз агабыз өмүр, биз агабыз өмүр, биз агабыз өмүр деген дайрадан. Көп ойлонбо, баары болот Кудайдан, тилегеңди берет сага каалаган. Бул жашоодо ийгиликке жетишет, өмүрүнүн ар бир күнүн баалаган, Көп ойлонбо, баары болот Кудайдан, тилегеңди берет сага каалаган. Бул жашоодо ийгиликке жетишет, өмүрүнүн ар бир күнүн баалаган. Бул жашоодо ийгиликке жетишет, өмүрүнүн ар бир күнүн Музлайф программасын улантабыз. Бардыгыңыздар күткөн маек азыр орун алмакчы. Андыктан дагы бир жолу экранга жакыныраак олтуруңуздар дейбиз. Жогоруда айткандай эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, продюсер, белгилүү эстрада ырчысы, дайыма жылмайып жүргөн эжекебиз жана ошондой эле KG Тай долбоорунун жетектөөчүсү Гүлнара Тойгонбаева эжекебиз. Көргөнүмө ушунчалык кубанычтамын. Сизде амансызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Аманмын. Кутман кеч сага жана албетте жалпы экрандын ар жагында отурган көрөрмандарга чоң салам менден. Ооба, баары сизди сагынып калышса керек. Анткени мен эле байкашымча эмес болсо керек, баарынын эле байкашынча телеканалдарга, интервьюларга дагы чыкпай калдыңыз.
көбүнчө сырттан таланттарды тарбиялоого өткөн окшойсуз. Чын айтсам, ооба. Кудай буйруп, мына быйыл ошол KGTI проекти балдар, таланттуу балдар долбоорун баштаганыма 10 жыл болуптур. 10 жыл. 10 жыл болуптур. Анан 10 жыл ичинде абдан көп бир нерсе жасадым. Өзүм эле эмес, команда менен, жардамчыларым менен, ошо таланттуу балдар менен чогуу абдан көп бир нерсе жасадык, жумуш жасадык. Ошол маданият жана искусство тармагына аябай бир өзүмдүн салымымды кошуп келдим да кошо берем деген үмүттөмүн. Билинбей эле мына 10 жыл өттүр. И ошол 10 жылдын ичинде мен өзүмдүн чыгармачылыгым бир аз мындай арткы да планга өтүп кетти да, ошондуктан жаңы ырлар жок, клиптер жок болуп калды. Мага көп эле айтышат, көрүнбөй калдыңыз, ырларыңыз чыкпай калды деп. Бирок эми буюрса ага деле убакыт жетер. Бирок бир чети карасам, жаштар келатат, абдан таланттуу жаштар келатат. Аларга да мындай орун бериш керек дегендей, алар менен да эфирди, немелерди бөлүшүш керек. Аны да түшүнөм. Бирок жаштарга орун берүү дегендей. Ооба, орун бериш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Бирок мен еще айта турган нерсем бар да. Ыр менен айта турган нерселерим бар, идеяларым бар. Аны Кудай буйрса дагы ишке ашырам деген планым бар. Эми сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңкы мүнөттөрдө дал ушул жогоруда кеп болгон KGTI тобу дагы биздин катарыбызга кошулат. Ал жактагы кыздар менен кененирээк таанышабыз. Азыр алгач ушул жарым саат бою Гүлнара эжекебиздин чыгармачылыгына баса белгилөөнү чечтик. Ностальгияга батабыз десек дагы жаңылышпайбыз. Эгерде сиздерде дагы суроолор боло турган болсо, болбосо жакшы каалоо тилектер боло турган болсо, албетте бизге чалыңыздар демекчибиз. Сиздерди эфирден күтүп алганга ар дайым даярбыз. Анан азыр айтып калбадыңызбы, ыр менен бере турган дагы нерселерим көп калды депчи. Ооба. Дал ошол KGTI группасы менен жеткирип жаткандырсыз. Негизи ошол группа менен кандай улуттук баалуулуктарды жеткирүү максатында болуп жатасыз? Мына жаңы бир ыр жаралды. Анын идеясы деле өзүмө таандык. Аталышы «Сиздей болгум келет». Анан ошол өспүрүмдөр бала чактан мындай өсүп, бала чак менен коштошуп аткан кезде алдыга умтулат да, эмне кылам, мен ким болом, эмнеге жетишем дегенде, ошол аты улук адамдар, ийгиликке жетишкен, элибизге, жерибизге пайда келтирген адамдар, биз сиздей болгубуз келет деген маанидеги чыгарма. Ооба, аны буюрса дагы угасыңар. Бирок ошол чыгарма, мисалы, ошол маанини таап чыгып, ошол ырдын идеянын маңызын сөзгө келтирип, обонун жаратып, аранжировка кылып, балдарга үйрөтүп, аны мындай элге жеткирген, бул деле бир чоң жумуш. Өзгөчө биздин баягы кандай деп коет, кимге арналат бул ырлар? Бул ырлар ошо өсүп келаткан муунга, өспүрүмдөргө. Тарбиялык мааниде. Ооба, тарбиялык мааниси чоң. Өспүрүмдөр, баягы мектепте бүтүп аткандар, ошолорго мындай бир терең бир маани. Ооба, мындай жолго багыт берген, ооба, ыр болду. Ал эми өзүңүздүн ырларыңызда кандай дагы эмне нерсени жеткире албай калдым, ошол нерсени жеткиришим керек деп ойлоп атасыз? Позитивдүү болушунча эле жеткирдиңиз окшойт. Ооба, чын айтсам, ошол кыргыз эстрадасындагы ырларды мындай талдап келгенде,
жаңы муун биздин муунда көп ырлар жаралды, бирок ошондой позитивке үндөгөн ырлар менин ырыман кетти деп ойлойм да. Азыр еще позитивная психология деген бар. Баягы ырчылардын ичинде деле мындай бир ошол билим пайда болуп атат. Эмнени ырдасаң ошол жашооңдо болот экен дегенчи. Анан акыркы кезде көп ырчылардын баягы ошо позитивдүү маанайдагы, жакшы жакка үндөгөн, жакшы нерсени мындай даңазалаган ырлар көбөйгөнү мени абдан сүйүндүрөт. Анткени ошо эмнени айтсаң, эмнени ойлосоң, эмнени ырдасаң, ошол жашооңдо болот экен. И ошол маанайды баягы элибизге тартуулап, жакшы жакка, позитив жакка, оңолуу жакка, өнүгүү жакка мындай сүргөн ырлар мындай көбөйгөнү мени абдан кубандырат. Сиз кайсыл жактан азыр дагы кайсыл темадагы ырларды көбөйткүңүз келип атат дейин? Дагы Балким билбейм, мен баягы жаш курагыма ылайыктуу, баягы билбейм, мен баягы аалам, бир аз философиялык ырлар, баягы адам бол, бирок мындай не земные эти, да, как бы ой, эки тилдин ортосунда неме болуп атат менде, кандай десем, салгалаш. бизден ошол философиялык Ооба, мындай бийиктикке тарткан, бир аз философиялык мааниси менен болгон ырларды аткаргым келет. Буюрса алдыда дагы ошондой пландар бар. Сон баягы ойлондурган. Ойлондурган, жакшы жакка багытталган ошондой. Анткени азыр эл деле ошол нерселерге тартылып калды окшойт, өздөрү деле. Ооба. Азыр мезгил өзгөрүп атат. Адамдардын көпчүлүгүнүн түшүнүгү өзгөрүлүп жатат да. Ыр менен дагы ошону жеткирсек болот. Ооба, албетте ыр менен деле ошону жеткирип, мындай адамдардын жан дүйнөсүнө бир сонун азык берсек болот да. Бул эң сонун жолу да. Баягы сөз, маани, музыкага оролуп, коштоо менен жеткени өзүнчө бир өзгөчө баягы ички дүйнөсү, ички сезимталдыгы, баягы мындай назик, сезимтал адамдар болот го, ошолор ошондой ырларды жакшы кабыл алышат. Негизи эле чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө бир 30-40 жылдан ашып калды окшойт. Студенттик кезде эле баштагансыз да. Студенттик кезден кийин да. 30 жылдан ашып калды. Чын айтсам, тарыхка мындай кайрылсак, 90-жылдары биз ошол чыгармачылык жолго түшкөндө абдан чоң бир кыйынчылыктарды өткөргөнбүз башыбыздан. Анткени ал кезде студия жок эсеп эле. 1-2 студия бар болчу, ошол КТРКда, анан дагы бир менчик студия, үн жазуучу. Аранжировщиктер деле мындай бирин-сирин бир 4-5 киши эле баягы электрондук эстрадалык жактан аранжировка кылып жасачу. И ошондо азыркыдай эмес да, азыр мисалы үн жазуучу студиялар толтура. Аранжировщиктер абдан көп. Эми бул деле жакшы. Анткени адамдарда баягы тандоо бар да, выбор. Жакшы кимдин кайсы аранжировщик жакса, ошону менен мындай иштеп кетет. Кайсы студиянын баягы үн жаздырганы жакса, ошол жак менен иштешет. Мурда бир гана студия менен чектелип калчусуздар дегендей, да? Бирок ошол учурда деле жакшы чыгармалар чыккан да. Ооба. Ал кезде ал деле өзүнчө бир керемет кез болгон. Бирок азыр деле сонун. Азыр дагы баягы искусственный интеллект деген нерселер чыккан. Азыр, урматтуу телекөрүүчүлөр, кандай ыр чыгармай абдан оңой болуп калды. Ал эми балдарын ошол чыгармачылыкка бергенге даяр болгон ата-энелерчи кандай?
көз караштары мүмкүн. Мурда башкача эле, азыр башкачараак деген барбы? Ооба, ооба, бар. Мен мисалы ошол биздин чыгармачылык борборубузга ата энелер келгенде дайыма айтам да, азыркы поколение өсүп келаткан балдар, өспүрүмдөр, булар башка поколение. Убакыт өзгөрүп, убакыттын талабы өзгөрүп, бул балдар бир аз өзүн мындай ачыкка чыгарып, орусча айтканда должны проявляться, да, проявляться, уметь. Анан келип ошол музыка менен заниматься этеби, баягы аспапта ойноо, сахнага чыкмай, ырдоо, бий менен же актерлук чеберчилик да, ошону менен сахнага момундай кичинекей кезинен чыгып, элди көрүп, көп элди көрүп, алдына чыгып, толкундоосун колго алып, сахна мындай турбайбы деген ошондой бир сонун өзүнө тажрыйба алышат. Көбүнчө эме дейт го, сөзүңүздү бөлдүм, кечиресиз. Музыка менен адамды ошол тарбияласа дагы, анан жанагындай слух деп койт го орусча. Ошол нерсе көп маанини берет деп калам да. Мисалы пианино черткен учурда деле, гитара черткен учурда деле сезимине кичине болсо дагы адамдын таасир берет. Албетте, албетте. Бул музыка бул жан дүйнөнүн азыгы. Только эле угуучуларга эмес, ошо аткаруучу үчүн. Ошол аткаруучу өзүнүн баягы талантын көрсөтүү үчүн элдин алдына чыгып, мисалы ошол эле айтып атпаймынбы ата энелерге, мисалы азыркы блогерлер. Булар ким? Булар тайманбаган, уялбаган, өзүн өзү көрсөтө алган бир теманы көздөп, ачып, ошону менен элге чыгып, элге кызыктуу болгон адамдар. Бирок ошол бизге келип балдарды ошентип тарбияласаңар, алар ушул жолго мындай оңой чыгып кетет. Өзүн өзүлөрү мындай элге көрсөтө алат, уялбайт, тайманбайт. Чоң таасири тиет жашоосунда дагы. Абдан чоң таасири тиет. Албетте эле блогер эмес, блогер же артист болушу шарт эмес, бирок өз ошол кандай десем, чыгармачылыкка бөлөнгөн бала келечекте таланттуу врач, таланттуу мугалим, таланттуу бир кесипкөй болот да. Жашоосунун бардык тармагына ооба, чыгармачылык мамиле кылат да. Бардык нерсеге чыгармачылык керек дейсиз да. Мынакей эң сонун түшүндүрүү болду окшойт. Биз кыскача сизге суроолорду даярдаганбыз. Кыска жооп берсеңиз болот, андан кийин толугураак токтолобуз. Үн жазууда же жандуу ырдоодо кайсынысы көбүрөөк жактырасыз? Үн жазуунун өзүнүн жакшы жагы бар. Мисалы жандуу ырдоо өзүнчө ырахат. Экөөнү тең бөлүп карай албайбыз. Ооба, эми мундай өзүнүн плюстары бар, элге баягы запистерди жеткириш керек, бирок ошол үн жазууда деле адам өзгөчө бир состояние деп коет го. Абалы. Ошо өзгөчө бир абал менен ырдаш керек. Мен шакирттериме көп айтам, ыр аркылуу өзүңөрдүн абалыңарды жеткиресиңер ырчыга депчи. Бирок живой ырдаганда деле ошол өз абалы менен, мисалы аябай позитивдүү, шаңдуу ырды жаман настроение менен ырдаганда ырдын чырайы чыкпай калат. Мисалы да, ошого позитив жөнүндө ырдасаң, ошол абал менен ырдаш керек. Кайгы муңду ырдасаң, ошол абалга кирип, ошол абал аркылуу ырдаш керек, чыгарыш керек. Сонун. Жаш ырчылардан кимди угасыз? Жаксты жакшы көрөм. Еще Амирчик. Амирчик менен былтыр Славянский базардан көрүшүп калганбыз. Мени таанып, мен мындай турсам өзгөрүп алып, это наша легенда деп жанында турган немеге командасына айтып атпайбы, это келип кучакташып, аябай сонун учураштык. Андан тышкары дагы таланттуу эле кыздар балдарыбыз бар. Ошол эле Мирбек мына жакында кандай сонун аншлагтар менен концерт өткөрдү. Азамат жигит, аны менен негизи биринчи эфири мен менен башталган.
Поющий город деген проектте чогуу дуэт ырдаганбыз. Көрүп калдык О, концерт да, менен. анан аябай сыйлайм, баалайм ошол жигитти. Андан тышкары ким дагы? Малика Динанын ырлары жагат, Каныкейдин аткарганы жагат. Иш кылса таланттуу балдарды, кыздарды элибиз өзү эле мындай жактырып чыгарып алды. Мен да ошол нерсеге Колдойсуз. ооба. Сонун ыраазычылык билдиребиз, мыкты жооптор болду, тереңдетилген, түшүнүктүү. Мага дагы телекөрүүчүлөр кошулса керек. Азыр жогоруда айткандай, дал ошол KG Тай тобун сиздерге өзүнүн мыкты ыры менен тартуулагыбыз келип турат. Келиңиздер, кабыл алыңыздар. Анда эмесе сахнада KG Тай тобу, мыкты кыздар, сулуу кыздар сиздерди күтүп турат. Dünyanı görün başka göz menen, gelecekti oylonom. Maksadım bir gemi artta kaldı, balalığım oynoğun. Balaca goodbye, geleceğim ben gittim. Balaca good time, жүрөктө кала делесиң. Умтулайын бийикке, адам болсоң керемет. Аты улук адамзат, мен сиздей болгум келет. Мен сиздей болгум келет. Мен сиздей болгум келет. Билим экенин жаям кучагым, көп окуп көп үйрөнөм. Баарын билип алсам дейм күбөлүккө, ушул сырды дүйнөдөн. Балача goodbye, келечекке мен кеттим. Балача good time, жүрөктө калат элесиң. Умтулайын бийикке, адам болсоң керемет. Аты улук адамзат, мен сиздей болгум келет. Мен сиздей болгум келет. Мен сиздей болгум келет. Балача goodbye, келечекке мен кеттим. Балача good time, жүрөктө калат элесиң. Умтулайын бийикке, адам болсоң керемет. Аты улук адамзат, мен сиздей болгум келет. Мен сиздей болгум келет. Мен сиздей болгум келет. Музлайф программасынын бул бөлүгүн мыкты оюн менен баштагыбыз келип турат. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй мыкты бийкеч кыздарыбыз сонун ырларын тартуулашты. Азыр болсо текшерүү убактысы десек дагы болот. Гүлнар эжекебиз өзүнүн суйкаган сулуу кыздарын канчалык деңгээлде тааныйт, үндөрүнөн тааный алабы? Эгерде артын карап туруп, алар сүйлөгөн учурда деген суроо. Мындай ойной элексиздер. Биринчи жолу. Биринчи Эң сонун. жолу. Анда сизди мен тарапты карашыңызды суранамын. Макул.
Эгерде бул жактан көрүнүп кала турган болсо көзүңүздү жумуп алсаңыз дагы жакшы болот. Келиңиз көзүңүздү жума алам да, Көзүмдү жумуп кулагымды ачып коеюн. Кулагыңызды ачып коюңуз. Силер бир сыйра алмашып алгыла кыздар. Анткени азыр көрүп калды ким кайсыл жерде турат, анан үндөрүнөн дагы мүмкүн кайсыл сөздү сүйлөйбүз дедик. Мен сизди жакшы көрөм деген, Анда эмесе биринчи кыз баштайт. Атын табыш керек, ким сүйлөп жатканын. Гүлнара эже, мен сизди жакшы көрөм. Акмарал. Мен сизди жакшы көрөм. Малика. Кийинкиси. Мен сизди жакшы көрөм. Мына Малика, атиги Гүнай була. Дагы бир жолу. Гүлнара эже, мен сизди жакшы көрөм. Ну, это Асия. Улантабыз дагы. Дагы Мен сизди жакшы көрөм. Гүнай. Мен сизди жакшы көрөм. Малика. Мен сизди жакшы көрөм. Акмарал. Мен сизди жакшы көрөм. Асиюша. Мыкты, сонун. Бакча Өзүңүздүн кызыңыздан адашып калдыңыз окшойт. Ооба, акцентин Тарынбадыкпы? Таарыныш Тарынбадым. жокпу? Жок. Кунай. Сонун. Келгиле, эми сиздер менен таанышалы. Атыңыздар? Акмарал. Асия. Малика. Күнай. Сонун. Өзүңүз дагы группа боюнча бир сыйра айтып кетсеңиз болот. Группабызга көп жыл болду. Эң биринчилерден болуп мына Күнай, Малика, андан кийин кыздар кошулду. Акмарал, Асия, иши кылса чогуу ошол занимация этип атканына уже 3-4 жыл болуп калды. 4 жыл болуп калды, Негизи бул топ KGT Junior деп башталган. Балакай деген. Ооба. Ошол алар менен даже клип тартканбыз. Былтыр деле 2 жыл болду. Жарам азан тарттык клип. Интернетте жүрөт. Кыздар негизи вокал менен алектенишет. Андан тышкары хореография, актерлук чеберчилик, ошондойлор менен иш кылса көп жылдан бери үйрөнүп занимация этип келатат. Сонун. Эми жеке таанышалы. Сизден баштайлы. Канча жаштасыз, кайсыл жакта окуйсуз, анан кандай десем, келечекте планыңыз кандай ушул жөнүндө? Саламатсызбы? Менин атым Акмарал. Мен 14 жаштамын. KGTга 2020-жылдан бери Келип катышып жүрөт. катышып жүрөм. Жана мен 12 гимназияда окуп жүрөм. Сонун. Менин атым Асия, мен 15 жашка чыгам, ошондо буюрса. 40-мектепте окуйм. KGTда 5-4 жыл барып жүрөм. Сонун. Саламатсызбы, менин атым Малика, мен 11 жаштам. Мен 13 мектепте окуйм. Сонун. Менин атым Күнай, мен 14 жаштамын. Мен келечекте өрчү болом. Баарыбыз эле ушундай максатыбыз бар. Өрчү болуу. Сонун. Барыңар мектебиңерге, эжекелериңерге, мугалимдериңерге салам жолдоп койгула. Силерди көрүп аткан болсо. Ну, давайте кол. Сонун. Ата-энелер көрүп атат. Ата-энелерге өзгөчө, давайте. Када биз силерди, да? Биз силерди жакшы көрөбүз. Бул учурда ата-энелердин колдоосу өтө маанилүү болсо керек. Ооба. Кандай колдойт силерди? Кичинекейиңерден баштаппы? Кичинекейден баштап. Мен ошо кичинекей жашымдан бери ушундай ар кандай курстарга барып жүргөн болчумун. Ошондон бери ошо апам, атам, башка биздин үй бүлөбүздөгү кишилер мени колдоп жүрөт. Ушундай конкурс выступлениеге барганда. Сонун. Окуу менен чыгармачылыкты алып кетүү кыйын бекен? Же оңой элеби? Оңой эле, анткени биздин курстарыбыз суббота, воскресенье эле болот. Эч кандай тоскоолдук Жок. Сабак учурунда ушундай бир жер бар эле, тияка барып келе калайын деген нерселер болсо керек бирок. Болуп калат, бирок Кандай түшүнүк менен кабыл алышат мугалимдер?
жакшы эле түшүнүшөбү же сенин концерттериң ушул дешеби? Алар мени колдошот. Сурап атканда макул деп коюшат. Негизгиси жакшы окуйсуздар. Ооба. Ошол жагынан дагы мүмкүн жиберип жаткандыр, Булардан келечекте жакшы инсан чыгат дегендей. Мыкты. Сон дал ошол группада ырдап эмне ала алдыңыздар? Анан группада ырдагандын эмнеси жакты? Эң биринчи келгенде мен жаман ырдачумун. Чын эле айтайын, жаман ырдачумун. Анан группага эле келгенде жакшы ырдап баштадым. Жана көп таланттарым ачылды. Сизде? Абдан көптү үйрөндүм. Анткени ошо мындай эле үйдө ырдап жүргөндө андай көп нерселерди билбей каласың да. Ошо курстарда ошонун баарын түшүндүрүп, кандай жакшы ырдаганды, ооба, кантип демде жакшы кармашты, ушунун баары үйрөтөт. Сахнада алып Да, сахнада кандай ошо актерлик чеберчилик курстарында үйрөтөт бизди. Сонун. Сизден кыска нуска болсун. Сизди аябай сүйлөткүм келип атат. Негизи кыздар келгенден бери абдан көп бир нерсеге катышты. Ошол эле мисалы президенттик баллатыга катышып жүрүшөт, ролдорду аткарды көрөлөрү. Андан тышкары ошол бир чоң концерттерге, ошол съемкаларга келип турабыз, Баластанга. Андан тышкары дагы Казакстанга конкурска барып келишти. Былтыр Ташкентке, да, фестиваль конкурска барып, аяктан призовой орундарды алышып, Кыргызстандын желегин желбиретип келишти ушундай кичинекей кыздар. Сонун. Кандай десем? Гүлнара эжекебиз сиздерди кандай тарбиялайт? Урушабы көп? Же Урушпайт? Жок. Аябай мындай суроо. Эме Чынын сахнада айтыңыздар дейм. сахнада кандай кармаш керек өзүбүздү үйрөтөт. Бирок анчалык эле урушпайт. Мындай эле бизге айтып, биз Гүлнара эжени түшүндүрүп, биз Гүлнара эжени угабыз. Мен дайым айтам, центрге, биздин борборго келгенде, биякта чыгармачылык эркиндик берилет. Бирок чеги менен сен дардаңдап кетпеш керек. Бирок чыгармачылык эркиндик болуш керек деп. Ошентип ошондой бир установка берем. Гүнай, апаң үйдө кандай эне? Анан группада кандай тарбиячы дейинчи? Апа. Мен аябай жакшы көрөм. Аябай жакшы көрөм. Сизден жакшы көрөм. Аябай. Кече энелер күнүнө мага СМС жазып, WhatsApp'тан аябай жүрөктөрдү жөнөтүп, эртең менен унутуп калыптыр, кыздар менен жолукканда эстеткен окшойт. Бирок мага абдан мындай приятно болду. Сон, кандай апа? Жакшы. Көп урушпайбы же? Урушат. Бирок урбайм. Сон, энелерге арналган ырлар барбы? Кыздардабы? Орус тилинде мурун ырдашкан. Азыр эсиңерде барбы? Кайсыларды билесиңер же чогуу? Бир энелер күнү дагы бизде өтүп кетти. Ошого арнап, анан албетте Гүлнара эжекебизге арнап бир ырдап берсеңер ушул жерден. Кандай дейсиңер? Эми энеге арналган булар билбейт. Кичинекей составыбыз бар, кенже тобу. Ошолордо апакем деген ыр бар, мама наша мама деген ыры бар. Буларда жок, ошол бир 6-7 жыл мурун башка булардан мурунку состав ырдаган бир ыр бар болчу, мен азыр адаштырып алыптырмын. Бирок кыздар Аккайың дегенди билесиңер, да? Анда? Давайте бир куплет Аккайың. Жамиля Муратова эжекеңерге мындай приятно болсун, Анда эмесе? Баштадык. 1, 2, 3. Жарашыктуу жаштайың, жадыраган жасайың,
жаш күнүмдөн тең өскөнү жакшына кайракайың. Жаш күнүмдөн тең өскөнү жакшына кайракайың. Утагыңа коноюн, кыштын жолун тороюн. Жаштыгымды менден алай, акан суң болоюн. Жаштыгымды менден алай, акан суң болоюн. Буюрса келечектеги кыз бурак тобу десем дагы жаңылышпайт окшойм. Ким билет? Сонун Ооба, үндөрү. Кудай билет. Канча жылга чейин контракт түзүлгөн же болбосо кандай десем шарттары кандай? Негизи ошол бир 14-15ке чыкканда балдар мындай өспүрүм болуп, мага могу жагат, могу жакпайт, мындай кылгым келет, мындай кылгым келбейт деген башталып калат экен. Ошол мурунку составты ошол бир 14-15ке чыкканда коштошконбуз. Булар менен көрөбүз, балким коштошобуз, балким дагы деле ырдай берет. Аны дагы Кудай билет. Шартка байланыштуу болуп калат. Өтө деле мындай катаал тартип жок, андай контракт тиги бу деген нерсе жок. Балдарга жакса, ат кинелер колдосо кете беребиз. Азыр менде бир идея келип кетти. Бул кыздарды сизден башка жакшы билген адам жок болсо керек. Ар бирин 3 сөз менен сүрөттөп кетпейсизби? Кимден баштасам? Акмаралдан баштайлы. Акмарал сүйкайган сулуу кызыбыз. Үнү сонун, жакын, 3 сөз менен. 3 сөз менен кандай десем, мүнөзүн сүрөттөп бериңиз. Кандай кыз? Сүйкайган, супсулуу, үндүү. Так, Асия болсо аракетчил, мындай түшүнгүч, түшүнүп турат да, мындай айтып берсең түшүнүп жасайт. Жана абдан сулуу кыз. Сонун. Ооба. Малика хахатушка. Группанын позитиви. Ооба, эң мындай жарган күлкү ошо Маликаныкы. Хахатушка, красавица и Маликанын үнү эң бийик үн. Ошо төртөөнүн ичинде эң бийик үн Маликаныкы. Эми Күнайды мактай берсем кандай болот билбейм. Анда кандай десем, сизге жакпаган жагын айтыңыз. Жок, Ушул нерсеңди оңдо деп. Жок, эми элдин көзүнчө андай кылсам болбой калат, тарбиялык жагынан болбой калат. Күнай кызым абдан түшүнүктүү. Биз Күнай менен философиялык темаларга, жашоо боюнча Күнайдын баягы көптөгөн бир ушул жаштагы, ушул кырактагы балдар түшүнбөгөн темаларды мындай билет да, анан экөөбүз чоң адамдай отуруп, аябай бир философиялык, психологиялык темаларга сүйлөшүп коебуз. Ооба. Сонун. Ал эми Акмарал, сени эле сүрөттөп берип кой. Гүлнар эжекеңиз кандай адам? Гүлнар эже тартиптүү, кыйынчылыктарды Жеңе билген. ооба жеңе билген жана сулуу. Сонун. Өзгөчө комплиментке бай эфир болду окшойт. Жакшы, ушундай комплименттерди бири-бириңиздерге бат-баттан эле айтып турасыздарбы же өзгөчө? Жок, бүгүн сен ушул шартка бизди чыгарды. Ооба, чыгардың да. Сонун, анда пайдалуу болгонума кубанычтамын дейин. Келечекте эмес, кумир туткан адамыңар, келечекте ошол инсандай болом деген адам барбы? Кимди фанаты болуп, ырчы болом деп калдыңыздар? Мен эми кичинекей чагымдан эле ушундай ырчуу болгум келет, артист болгум келет. Кимди жакшы көрөсүңөр ырчылардан? Кимдей болгуңар Ошо келет? кичинекей чагымдан бери ушундай кумир, ушундай жакшы көргөн ырчы ушундай жок болчу. Өзүм эле ырдагым келет дечүмүн. Бирок ошо мен
кеч дагы барып баштагандан кийин ошо Гүлнара эже болду. Үлгү тутасыз Гүлнара менен. Акмарал? Билбейм, кичинекей кезимде кумир деген билген жок элем. Кимди ошо ырдаганын угуп, мен дагы ушундай ырчы болгум келет, сахнага чыккым келет деп. Мага Айым Айылчиева жакчы, Малика Дина жана Мирбек Атабеков. Сонун тандоо. Малика? Мирбек Атабеков жана Гүлнара Тойгунбаева. Эми Гүнайдан сурайлыбы деп коеюнбу? Сурай берген. Майкл Джексон. Бир ырын аткарып бербейсиңби? Билесиңби? Жатка билбейм. Жатка азыркы учурда. Мыкты, сонун. Дагы бир сиздерди кандай десем, сүрөттөй турган суроолорду бергим келип жатат. Ким даярдыкка кечигип келет? Немеге, сабаккабы? Сабакка. Мына жанымда отурат сыйпаган суроолор. Малика эң пунктуальный. Эң биринчи келет. Биринчи келет, Ким убагында уйкучу? келет. Ким уйкучу? Күнай уйкучу. Жана Асия деп койбойм. Анда-санда тоже кечип калат. Мыкты. Сон биз көз ачып жумганча эле 1 саат убакыт учуп өтүп кетти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен дагы да болсо маектешким келген болчу. Дагы да кыздарды жакындан тааныгым келген. Сиздерге дагы ушул маек жакты деген терең үмүттөмүн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Буйруса кийинки эфирлерде дагы жаңы чыгармалар менен, жаңы клиптер менен биздин эфирде күтөбүз деп коштошолу. Ой, рахмат. Эркин микрофон сизге. Андан кийин сахнабызга узаталы, мыкты чыгарма бар, Бүгүнкү эфир көңүлдүү болду деп ойлойм. Бир мындай маанилүү, бир кызыктуу болду деп мындай ооба, надеюсь, мендечи эле үмүттөнөм, ооба. Кыздарыма албетте чоң ийгиликтерди каалайм. Буларда момундайынан келип, мына кандай чоң кыз болуп калышты. Дагы 1-2 жылда мектепти аякташат. Ак жол силерге сонун келечек каалайм, ар бириңерге. И албетте телепроектке, да, Муз Лайф программасына тунук эфир. Дайыма эң сонун көрүүчүлөр экрандын ар жагында силерди көрүп, кызыгуу менен көрүп отурушсын. Телекөрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элибизге аманчылык, жерибизде тынчылык болсун, элибиз аман болсун. Тилегиңизге мен дагы кошулам. Азыр легендарлуу да ошол күлүп кой деген ыр менен сиздерди сахнага узаталы. Бардыгы күтүп калышса керек, келиңиздер. Гүлнара айым, сизди дагы сахнага узаталы. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мыкты эфир болду деп мен дагы терең үмүттөнөмүн. Жогоруда айткандай эле мыкты ырлар менен, мыкты клиптер менен дагы да болсо алдыда кыздарды күтөбүз. Биздин эфир ар дайым ачык. Музыка телеканалы ар дайым жаш таланттарды, мыкты таланттарды коштойт жана ошондой эле колдомокчу. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошомун. Кийинки эфирлерден амандашканча дейбиз. Сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен Айганыш Туратбек кызы болдум.